Assalamu alaikum Oşkor kanalыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкер чабандестер. Биз бүгүн Аравандабыз. Тактап айтканда Араван районуна караштуу Гүлбар айылында турабыз. Гүлбардан жакшы аттар сатылат экен. Бул чыгарылышта 2 ат чыгат, эскерте кетебиз. Дыйкандардын колунан сатылат. Сиздерге маалыматын жеткирип көрсөтүп өтөбүз. Ээси мен жанымда турат, маалыматты берет туугандар. Сыймык чабандес минип атты көрсөтүп берет сиздерге. Аттарга лайк болсун. Бизден жаңы чыгарылыштар туугандар. Мына атты байкаңыздар. 1-чи номердеги ат ушул ат болуп атат туугандар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Эме сыймык чабандес только минет окшойсуң сен, а? Аттын жашынан баштайлы эми. Канча жаштагы ат болду бул? Жашы 2 асы. 2 асы. Улакка чабып. 5 жаш жазга алтыбы? Жазга 6. Жазга 6. 3 асы болот да. Жазга 3 асы 6. 4 казыгы тазабы аттын? Таза. Улакка салынып жүргөн. Улакта жүргөнбү? Наракка бурсаң сыймыкка артын сыяктарында мына торларын. Үйрү кандай аттын эми? Породасы кандай? Үйргө биз алганбыз да. Убагында келген. Үйргө коюлбады. Ден соолугуна, улагына жооп экен, а буюрса? Кандай улактарга салынып чабылды эле эми бул ат? Теке улак торпокко салынды. Теке торпок. Ошо Араван зонасында. Араван зонасында. Бою канча чыгат? Бою 1.55 чыгыш керек. 1.55 тегерек, э? Мына жерде табыра турабы? 15 теги. 15 табыра. Кудай кааласа ден соолугуна жооп бересиз мунун. Жооп беребиз, Күлүктүгү кандай, атты уруштары, жеңилдиги кандай? Чабып көрө берет. Чабып көрүп боло берет. Жакса, мына кабаккаш. Эми породасы карабайыр элеби? Карабайыр эле. Кыргыз жылкысы накта. Түбү кайсыл жердин аты бул? Жаллабат. Түбү Жаллабаттыкы. Ат уруштары, чыгыштары адам ылгабайбы? Жок, чыгыш өтө сон. Чыгышы жыйында туруштарычы аттын көкүрөктөрүнүн. Любой жыйында текшерип көрсө боло берет. Өзүнө жараша. Ат өзүнө жараша бар улагы. Күлүктүгү кандай, жеңилдиги? Жеңилби? Нелерин көрсөтөбүз эми көрүүчүлөргө? Сыймык бир ылдыйга кое бересиңби, бияка кое бересиңби? Жеңилдигин дагы көрө эле, анан баасын угайлы. Калганын улакта көрсөңүздөр болот экен. Мына атты чабап кет шарт эле. Аттын сууту келген, узак чапса боло берет, а? Быйыл салындыбы? Мына атты байкаңыздар туугандар. Чабып келатат. Күлүгөн ат, а? Скоростта катуу экен. Бирок кичине күн болуп калды. Ошондой болсо дагы тартып беришке көрүңүздөр. Биз айткан дареке же биздин номерлери менен ээси менен байланышасыздар туугандар. Атты көрүп турасыздар. Командада Көкбөрүдө чабылган эмес ба? Көкбөрүдө чабылган эмес. Буроолорун көрсөтчү. Бирак дагы экинчи жака. Мына буроосунда болду. Тегеренет кой жаныбар буйтайт экен да, а? Жыйында улакта дагы эле ушундайбы? Аттын эми баасы канча болду 1-чи номердеги аттын? 170 миң сом. Кеми бар. Мына кеми болот экен туугандар. Кайманаты барбы, жокпу? Жок, кайманаты жок. Мынакей көрүңүздөр, дыйкандардан чыгып атат. 1-чи номердеги ат ушул болду туугандар. Лайк басып коюңуздар. Баасы айтылды 170 миң сом. Кеми болот экен туугандар. Бизден алыстабаңыздар. Бизден алыстабай туруңуздар. 2-чи номердеги атта чыгып калды туугандар. Бул аттын да маалыматыны сурайбыз, жеткиребиз туугандар. Кайтара бер сыймык, бияк кичине күн болуп калат экен. Эми бул аттын жашы кандай болду? Жашынан баштай береличи. Мындай дене мүчөлөрүн жакындан тартып. Жаңасы 4 жаш. Жакында сайды. Астын эми сайдыбы? Бою бийик экен, кара туяк, кара жал ат экен бул. 1.60-тан жогору чамалап атат, 1.60 чыгат да. 1.60-тан жогору көрүнөт. 1.60 чыкса керек, метр салган эмес. Бул улакка салынып чабылган эмеспи? Салган, жанагы жакшы
Жиынга жакшы барабы? Жакшы барды. Породасы кандай мунун? Жебичи териде турат буйруса. Мен акалардан алганбыз өзүм акалар. Карабайыр деп бергенбиз. Карабайыр деп берген. Өзүм багып. 4 казыгы тазабы? Казыктары жакшы таза. Наракка бурсаң сыймак. Бойдагы. Өзү да узун ат экен бул. Наракка бурсаң. Чатка аяктарында көрүңүздөр аттын, жакса байланыша бересиздер. Жебич кандай эмелери, адам ылгабайбы? Жок, жебич жакшы. Бул эмне Турган да, турган ат да бул. турган атпы? Берки минилип чабылат, бул турат. Турат, кам менен буларчы. Россияга каттаганга байланыштуу. Булар сатып Россияга кетишет. Аттар сатылат, Россияга кетиш керек. Эми бул аттын несин көрсөтүп беребиз экинчи номерде. Буда кличкасы барбы, жок бунун? Жок, кличкасы жок. Кличкасы жок. Бир сыймык кичине кое берип койбойсуңбу? Же азыр чапкан болбойбу? Болобу? Бир чабып көрсөткөнү. Бир чабып көрсөтсүн, анан басына токтолойлу буну дагы. Бизден алыстабаңыздар, мына атка лайк болсун. Ээси айтты туугандар, мына аттарды сатабыз, Россияга кетиш керек болуп атат дейт. Буга дагы эле камчысыз эле кетет экен аты. Мына күн тийип калганына байланыштуу кичине пауза коюп турайлы, айдап келсин. Мынакей туугандар, көрүп турасыздар атты. Эми экинчи номердеги аттын баасы канча болду? Баасы 190 миң. 190 миң сом. Кеми бар, а? Мынакей туугандар, 4 казыгы таза экен. Наракка секин бастырчы эми. Аттарды көрдүңүздөр туугандар, 190 миң деп бунун да баасы айтылды. Экинчи номердеги дыйкан базар баасында коем деп, базар баасында айтты аттарды. Эми номерлерин айтып өтсөк. Номер 224. Плюс 996 224 менен 14 18 18 22 номери менен байланыша бересиздер. WhatsApp бар, а? Сыймык кайтар бияка. WhatsApp иштейт экен туугандар. Телефон номерлерин экранга да жазып калтырдык. Ат жаккан болсо, ээси менен байланышып алып калыңыздар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.